Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, келдин бүгүнкү чыгарылышында биз Кыргызстандагы аялдарга карата зордук, зомбулук, ыдык көрсөтүү жана башка көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова жана жарандык активист Мунара Маматалиева болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо сизге да, мисалы Кыргызстанда биз атайын ушу эфирге даярданып атканда статистикалык маалыматтарды карап көрдүм. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда жылдан жылга өсүп келатат да аялдарга болгон зордук, зомбулуктун саны. Бул чынында эле ошондойбу же болбосо азыр статистика жакшы иштеп, элдер көбүрөөк укук коргоо органдарына кайрылып калдыбы? Бул менин оюмча укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок. Бул ошол интернет майданын өнүккөнүнө элдер ошол көбүрөөк маалыматты соц тармактардан журналисттер менен бөлүшүп, анан эң жаманы ошол акыр аягы эч кандай колдоо, эч кандай коргоо таппаган айымдар массалык эл алдына чыгып өзүнүн көйгөйүн айтканга баргандан пайда болуп атат да. Андан сырткары биз көрүп атабыз, жанагындай кыз келиндерди уртокмокко алып өлтүрүп койгон учурлар абдан көп атат. Ошол дагы сыртка чыгып, мындай жалпыга чыгып кеткендигине байланыштуу гана бул сандын көрсөткүчү өсүп келатат да. Негизи бул мисалы мына жакын арада эле болгон 2 окуядан жанагы Асель Новойбаева кулак мурдун кескен учур, Рахиманы мына 3 баласы бар келинди мурунку жолдошу өлтүрүп кетти. Анан жакында эле Рахиманын туугандарынан экен кайнатасы тарабынан урулуп токмокко алынган келин жөнүндө мына өткөн жумада эле маалымат чыкты. Бул учурларда баарында милицияга өз учурунда кайрылган кыз келиндер коргоо механизмдерин, коргоо иш чараларын кабыл албагандыгынан натыйжалуу ошол коомчулукка маалымат бергендиги мындай маалым болуп атат да. Ошон үчүн бул статистика азыр байкасаңар акыркы жылдары 10 миңдин тегерегиндеги жылда көрсөткүч чыгып атат да, расмий. Бирок бул чыныгы көрсөткүч эмес. Милиция кызматкерлери тилекке каршы дагы деле жаап жашырып, эрди катын урушат, болушкан жинди адам болот жана башка деген стереотиптик көз караштары менен бул иш аракеттерге көп көңүл бурушпайт. Экинчиден жанагындай коопсуздук ордерин берүү менен бирок анын кандай деңгээлде иштеп атканын эч ким көзөмөлгө албайт. Андан сырткары дагы баарыбыз билебиз, милиция кызматкерлерине барганда жеринен арыз албаган учурлар абдан көп. Ошондуктан бул көрсөткүч абдан төмөн. Анан бул кылмыштар негизи эле латенттүү деп эсептелет дүйнө жүзү боюнча. Анткени көп эле кыз келиндер зордук, зомбулук боюнча барып бирөөгө айткандан уялышат, коркушат, кээ түшүнүгү жок, каяка барыш керек экенин билишпейт. Ошон үчүн бул көрсөткүч кыйла төмөн. Тилекке каршы. Ошондой. Мунара, сиз дагы бул темага атайын өзүңүз да көңүл буруп келесиз, мисалы социалдык тармактарда дегендейчи. Анан ушул негизи мисалы биз жалпы эле Атыр айтып кеткенден сырткары дагы көрдүк, ошол эле нарындагы жаш кыздарга болгон ыдык көрсөтүү жана башка окуяларды көп көрүп атабыз да. Анан ушуларда негизи себеби эмнеде? Ушунча жыл айтып эле келатат, жазылып эле келатат, телевизордон да көрсөтүлүп келатат, мындай жаман болбойт депчи. Ушунун себеби эмнеде? Саламатсыздарбы? Үй бүлөлүк зордук, зомбулукту талкуулоодон мурда мен алгач бунун келип чыгуу себептерине такалгым келет да. Алардын алгачкысы болуп экономикалык дестабилизация жаш өлкөбүздө. Андан кийин биздин менталитеттин кандайдыр бир барьерлер болуусунда стереотиптер, үй бүлөдө күйөө урса патриархалдык чечимдер, мисалы уруп үйүнө барса колдоо ала албашы, мисалы барып жаша, анан ал үйдөн келбешиң керек деген бир стереотиптер бар да. Тышкары деп. Ооба, ушундай бир кызга 40 үйдөн тыюу деген бир өзгөчө макалдарыбыз бар. Анан ушулардын көбү себеп болуп, анан үй бүлөдөн колдоо таппаган айым андан кийин арыз жазса, укук коргоо органдарынан колдоо таппайт. Андан кийин барып өзүнүн өмүрүнө кол салуулар, өзүнүн мурду колун кескен учурлар көп кездешип атат да. Ушул нерселер себеп болуп атат да. Ыдык көрсөткөн учурларда тилекке каршы бизде талкууга алынып аткан нерсе ошол кыз кишилердин кийинген турпаты, өздөрүн баскан жүргөнү, ошол эле кайтадан эле кийинип алды, саат канчада көчөдө жүрдү. Мен кайтадан эле милиция кызматкерлеринин жоопкерсиздигине кайрылат элем. Анткени ыдык көрсөтүү боюнча кайсы бул окуя коомчулукка чыгып кеткен
келгенде милициядан сөзсүз түрдө расмий маалымат таркатылат. Ал кыз мурун эле үйүнөн качкан экен, анан өзү башка балдар менен жүргөн экен, анан мектепке барып, мектептен ким менен жолукчу, тамеки чекчү эмес, сабакка кандай жетишчү эмес жана башка ошол ыдык көргөн, же болбосо зордук зомбулук көргөн кыз келиндерди жамандоо, каралоо аракеттери көбүрөөк жүрөт дагы. Анан ошон үчүн көп адам кайрылгандан коркот. Анан ич арадагы мына азыр бизде белгилүү жаштар арасындагы блогерлердин эки айым, жаш айымдар кички кезинде, жаштык кезинде жакын адамдарынан зордук зомбулук көргөндүгүн айтып чыгып атышат да. Буга чейинки маалда ошол тууралуу айтаарын эгерде жакын туугандары, ата энеси, ага инилери коргобой койсо, өзүлөрү да милицияга барып кайрылып, же психолог аркылуу мектептеги, же башка мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен өзүн коргоонго мүмкүнчүлүк бар экен билишчү да эмес да. Азыр дагы тилекке каршы билишпейт. Анан ушул нарындагы ыдык көрсөткөн мугалим тууралуу окуяга байланыштырып айткым келет. Биздин тилекке каршы жаш балдарыбыз мамлекетке дагы, мамлекеттик органдарга дагы, анан кийин өзүнүн ата энесине дагы ишенбей калган учурга келгенбиз да. Анткени эгерде мен кайсы бир көйгөй жөнүндө сөз айтсам, сөзсүз түрдө эң биринчи ата эне, жакын адам же мугалим кайтадан өзүн күнөөлөшөт да. Өзүң туура эмес кылгансың, өзүң туура эмес кийингенсиң, өзүң туура эмес көзүңдү сүзгөнсүң депчи. Шылкылдап күлүп дегендей. Анан негизи сиз укук коргоо органдары менен да көп иштешип калдыңыз өзүңүз мурдагы жумушуңузга байланыштуучу. Анан сиз айткандай эле кайсы бир окуя болбосун, бул мындай укук коргоо органдары мисалы өздөрүн тим эле ошол жоопко тартылчу киши катарында көрүп жүрүшөт да. Ошол эле Сокулуктагы 15 жаштагы кызга байланыштуу окуя азыр эмнегедир кишилердин саны азайып атат, күнөөлүүлөрдүн саны 9-дан 2-ге түшүп атат. Анан баары үй камагында, алар үй бүлөсүнө, ошол кыздын үй бүлөсүнө мындай бир басым көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алып атышат да. Анан ушул жерде эгер ошол милициянын ролун айтсак, алар деген ошол кыздын үй бүлөсүнүн сүрөттөрүнө чейин чыгарып ийип, ошол кыздын эмне үчүн ушундай милиция, укук коргоо органдары өздөрүн ушундай алып жүрөт ушундай? Биздин эгерде эске сала кетсем, милиция кызматкерлери ошол жаш өспүрүмдөр менен иштей турган инспекторлор кичинекей 13 жаштагы кызды зордуктоого катышкандыгы жөнүндө да кылмыш иши болгон, эсиңерде болсо. Сот тилекке каршы 13 жаштагы кыздын тагдырын ойлобой, ошол кичинекей кызды зордуктаган милициянын үй бүлөсү бар экен, балдары бар экен деп, ага жумшартылган, жеңилдетилген жоопкерчиликти бербедиби? Милиция кызматкерлери бизди коргобой эле, тескери ошол зордук зомбулук аралашып, өздөрү кошо аралашып жүргөн учурлар болгон. Мисалы, Таласта 2000 канчамдан 1-2 жыл мурун Таласта өзүнүн келинин өлтүрүп койгон экс милиция кызматкери. Мына дагы 1-2 жыл мурун УКМКнын кызматкери бир келин менен 2 баласын өлтүргөн учур болду. Ошон үчүн бизде бул укук коргоо органдарында азыр айтып кеткендей эле ошол патриархалдык көз караш менен анан баардыгын жаап жашырып, сүйлөшүү аркылуу, коррупция аркылуу, тааныш тууган аркылуу ишти бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк бар экендигине калыптанып калган түшүнүк. Биринчиден коомдо, экинчиден көп учурда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер булар ошол социалдык айрылуу топтордун өкүлдөрү, же болбосо мигранттардын балдары, өздөрү мигрант болгон келиндер, же болбосо мындай оор турмуштук кырдаалда жашап аткандардын арасынан зордук зомбулукка кабылгандар көбүрөөк. Албетте аларга карата жанагындай коркутуу, үркүтүү же сатып алуу аракети, экспертизанын жыйынтыктарын бурмалоо аракеттери, милиция кызматкерлери тилекке каршы мыйзамда так көрсөтүлгөн 2 жума аралыкта кайрылгандан кийин ошол соттук медициналык психологиялык экспертиза дайындалыш керек. Милиция дайындабайт учурунда. Дайындабай койсо кийин зордук зомбулуктун болушун далилдөө кыйын. Анткени физиологиялык процесстер өзүбүз баарыбыз билебиз. Адам баласы айыгып кетет дагы, психологиялык экспертизанын жыйынтыктарын алдап атат, калп эле апыртып атат дегенге алып барышат да. Ошон үчүн учурунда кайтадан эле мен ушул 2-3 жылдан бери какша айтканым, биздин ошол милиция кызматкерлердин, прокуратура кызматкерлеринин зордук зомбулук маселелерин иликтөө боюнча жоопкерчилигин жогорулатыш керек да. Ар бир кадамын убагында кылбай койгону, арызды албай койгону, экспертизаны дайындабай койгону, иштин ичиндеги материалдарды, далилдерди жоготконун, учурунда тергөө иштерин жүргүзбөгөнү үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Биз бир гана кылмышкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен ошол кылмышкерлерди жоопкерчиликке тарта турган милиция менен прокуратуранын эч нерсе жоопкерчиликке тартпасак, алар жаап жашырган аракетти уланта беришет да.
Мунара сизге дагы ушундай эле суроо эмне үчүн мисалы сиз дагы жаш кыз катары көптөгөн тааныштардан көрүп калабыз ар кандай жашоодо ар кандай ситуация болот да. Анан ошондо деген эмне үчүн Кыргызстандагы милиционерлер дагы башкалар дагы мындай бир ушунчалык аялдарга карата зордук зомбулукту эч кандай мындай сезимтал мамиле кылбайт. Экинчиден ушунчалык биз ушул таң калыштуу болуптур. Биз Казакстанда болуп аткан соттук процесске азыркы күнгө чейин баарыбыз көңүл буруп келатабыз. Ошол эле Салтанат Нүкенованын өлүмү боюнчачы. Ушунчалык бизге бул мындай болуп көрбөгөндөй таң калыштуу нерсе болуп атат да. Прокурорлор ушундай иштейт экен, адвокаттар ушундай иштейт экен дегенчи. Сизде дагы ушундай сезим болуп атабы? Албетте, биринчиден коңшу өлкөлөрдүн соттук процесстерди прямой трансляция кылып беришинин өзү эле бул менин оюмча чоң нерсени көргөзөт. Демек, Казакстанда болуп жаткан тенденция бизге дагы келет. Сотто дагы буюрса жакшы бир реформалар болот деген белгиси да. Андан кийин Казакстандагы бул окуя Кыргызстанда ар бир экинчи үй бүлөдө болуп атат азыркы убакта. Ал эми Адыр айым айтып кеткендей, биз укук коргоо органдарына, милицияларга кайдыгерлигинин кесепетинен болуп аткан нерселер менимче бир жакшы активисттер чогулуп, НПО чогулуп, бардыгы бир жакшы мыйзам жазып чыкса деген ойдомун да. Ал мыйзам эгерде арыз убагында каралбай калса, ошол милициянын өзүнө физикалык же психологиялык бир басым алса, ошол милиция жазган милициянын өзүнө жоопкерчиликке тартууну колдосок, менимче ар бир милиция бул үй бүлөлүк маселе же болбосо бул жерде биз киришпешибиз керек, бул жерде эркек чечет деген бир стереотиптен чыгып эле өзү ошол нерсени алдын алат да. Ошол арызды карайт, ал жан дүйнөсү менен өзүнүн бир тууганындай карайт да. Менимче жогорку кеңешке ушундай мыйзамдар керек да. Үй бүлөлүк кодекске дагы өзгөртүүлөр, реформалар керек деп ойлойм да. Негизи эле Кыргызстанда мыйзамдар кандай? Аялдардын ошол ар кандай зордук зомбулуктан, башкача ыдык көрүүдөн, сексуалдык зомбулуктардан мындай коргонууга мыйзамдар кандай? Негизи жакшы элеби? Мыйзамдар кандай? Реалдуулук кандай болуп атат деген? Мыйзамдарды караганда зордук зомбулук маселеси боюнча Кыргызстандын мыйзамдары Борбордук Азиядагы мамлекеттерге салыштырмалуу эң жакшы мыйзамдардын бири деп эсептелет да. Бирок мыйзам кагаз бетинде жазылганы бир, иш жүзүндө болуп аткан таптакыр башкача тескери болуп атканын биз көрүп атабыз. Эң эле биринчи айта кете турган нерсе, мисалы ошол зордук зомбулук көргөн айым же жаш бала атайын билим алган, милиция кызматкери менен иш алып барууга укуктуу. Бизде канча милиция атайын ошол зордук зомбулукту баштан көргөн адамдар менен иштөөгө окутууну өттү эле. Соттордун арасынан да көрүп атабыз. Соттор дагы атайын дартылган соттор болуш керек. Атайын дартылган психологдор болуш керек. А бизде тилекке каршы сиз айтып кеткен Казакстандагы окуя абдан мындай көрүнүктүү биз үчүн да. Биздин ушул ар бир көрүүчүбүз так даана өзүнө билип алыш керек. Кыргызстанда да болуп аткан соттук процесстер так даана ушундай жүрөт. Кылмышкер тарап тилекке каршы жабыркаган тарапты жала жап, жамандап, жаман мүнөздөмө берип, анын өзүн каралуу аракетин кылып, ал өзү эле барып зордук өзүн өзү тигини колдоп зордуктап, өзү кайра аны алдап иш кылгандай кылып алып бара, өзү жыгылып жанагындай. Ошондо так ушундай канчалык азыр жүрөгүбүз мынакей сыздап атат ачык процессти көрүп аткандан кийин. Бирок ушул эле процесс так даана ушундай эле мындан дагы жаман жагдайларда өтөт биздин Кыргызстанда. Анткени бардык ушул зордук зомбулук иштери боюнча кылмыш иштер жабык өтөт. Мыйзам боюнча. Эмне үчүн? Анткени бул ошол жабыркаган тараптын жеке жашоосун коргоо максатында. Бирок жабыркаган тарап эгерде ачык өтсүн десе, анда ачык процесс болгонго мүмкүнчүлүк бар да. Бирок бизде ошол жабык болуш керек деп эле экинчи тарапка ачыктоо мүмкүнчүлүгүн беришпейт дагы, жабык өткөрүшөт. Экинчиден, эми биз баарыбыз көрүп атабыз, бул саясий иш, чынында айтканда ачык керек. Казакстанда өткөн иш. Ал ачык жүрүп атат. Прокурорлор ошол жабыркаган
өлтүрүлгөн Салтанат айымдын укуктарын коргоого аракет кылып атышат, соттогу мындай адилеттүү калыс болгонго аракет кылып атат. А бирок чынында биздин сот процесстеринде милиция кызматкерлери тескерисинче ошол жабыркаган тарапты кичинекей өспүрүм кызды мисалы кыска юбкачан белең, анан көйнөгүңдү өзүң чечтиң белең, анан өзүң барып отуруп жанына отурдуң белең, өзүң ичтиң белең, анан күлдүң белең, шылкылдадың белең деп кайра сот процессинде дагы милиция менен ошол прокуратура кызматкерлери тескерисинче жабыркаган тарапты басынтып сүйлөшөт. Дагы процесске катышкан психологдор дагы суроо бергенде кайтадан бул биздин юриспруденцияда экинчи жолку виктимизация деп коет, кайтадан зомбулукка алышат да, кайрадан ошол эске салдырып, кайтадан өзүн күнөөлөө, экинчи иреттеп өзүн күнөөлөшкөн аракеттер болот да. Кайра ошон үчүн ар бирибиз түшүнүп алышыбыз керек. Мага тиешеси жок, ошол жаман маалыматты жазбай эле коюшпайбы жана башка деп ошол соц тармактарда азыр абдан актуалдуу талкуу болуп атпайбы булчу. Анан биздин бийлик тараптан дагы, расмий адамдар дагы бизде зор зомбулук жок, аялдарды сыйлайбыз, калп эле ыз чуу көтөргөн кереги жок, бул башка мамлекеттердин баалуулуктары, анан кийин каяктагы теңчилик деп айткандыгын баардыгы түшүнүш керек. Мындай зордук зомбулукка ар бир адам калып калышы мүмкүн. Эгерде калып турган болсо, силер сотко барсаңар же милицияга барсаңар, ошол мынакей азыр Казакстанда сотунда болуп аткан окуя так даана өзүңөрдүн башыңан өтөт да. Ушундай, бирок прокуратура менен милиция силерди коргобойт, тескерисинче жанагындай өзүңөрдү жамандайт. Мына акыркы көрдүк, акыйкатчыга 13 жаштагы кыз азыр 15 жашка сокулуктагы окуя боюнча соц тармактардан ошол кичинекей кызды жамандоо аракетине бир гана ошол зордуктоого шектүү деп айтылган балдардын туугандары, тааныштары эмес, кичинекей ошол кыздын классташтары, тааныштары да катышып соц тармактарда кыска роликтер менен ал өзү ошондой эле, анан кийин өзү шылкылдачу эле, анан күлчү эле, анан кийин мынча эле деп жамандоого кыз келиндерди, кичинекей балдарды кошо аралаштырды. Эмнеге биздин ошол акыйкатчы, милиция, башка мамлекеттик тиешелүү органдар муну тыйбайт? Бизде көрүнөрбү тилекке каршы жабыркаган тарап өзү күнөөлүү болуп калат дагы. Азыр мен мынакей чындап эле Казакстанда болгон процессти баардыгыбызга көргөнгө, канчалык жүрөк оорубасын көргөнгө чакырам. Анткени ушул так даана ушундай жамандоо каралоо биздин кыз келиндерге дайым болот да. Ошондой зордук зомбулукка кабылган. Ыдык көргөн кыз келиндерде азыр мынакей Нарында болгон окуя боюнча да көрүп атабыз. Ыдыкты айтып чыккан кыздар тиги киши асынып алгандан мынакей силер аны асына өлгөнгө түрткү болдуңар деп кайра кыздарды өзүнөн күнөөлөп атышат да. Дайыма ошондой да бизде. Ошон үчүн алсыз тарап дайыма күнөөлүү. Биз мындан алыстап башка нукка буруш үчүн албетте эң биринчиден биз кыз келиндерибизди, балдарыбызды сыйлаганды, урматтаганды, тең адам катары көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Дагы өзүбүздүн кызыбызга кандай мамиле кылсак, башка кызга да ошондой мамиле кылганга үйрөнүшүбүз керек. Ар бир адам муну бир гана бийлик же милиция өзгөртөт дегенде мен алысмын да. Албетте милициянын жоопкерчилигин максаттуу бир топ деңгээлде чоңойтуш керек, жоопкерчилигин аракетсиздик кылгандыгы үчүн. А бирок биздин коомдагы бир мындай ынтымакка келип, чынында бул көйгөйдү чечишибиз керек деген ишке келиш керек. Антпесек чечилбейт. Мынара азыркы күндө мисалы кайсы бир учурда ушундай жанагы Нарындагы жаш кыздардын окуялары боюнча болгондо дагы, зордук зомбулук болгондо дагы коом бир аз өзгөрүп баратат десек болот да. Мисалы коом колдоп, жоопко тартылыш керек деген сөздөр айтылып, ушундай учурда дагы эмне үчүн сиз айтып кеттиңиз, азыр элдер көп кайрылбайт милицияга депчи, коркот. Эмне үчүн кайрылбайт? Кайрылыш үчүн кандай болуш керек? Кайрылыш үчүн укук коргоо органдарына биринчи ишенич болуш керек. Анан өлкөдө бир өлкөлүк масштабда бир нерсе жүрүш керек да. Мен бул теманы изилдеп атып, биздин өлкөдө масштабда эч нерсе жүрбөйт экенин сездим, билдим да, окудум. Мисалы ошол эле Европа өлкөлөрүндө, Францияда бир атайын өзүнчө предложениялар бар экен, жашыл сос. Эгерде кандайдыр бир ыдыкты сезсе, то есть билсе, денесине же психологиялык болуп атканын сезсе, ошол кнопканы басканда кадимкидей ал жерге милиция, укук коргоо органдары келет экен да. Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай программалар жок? Эмне үчүн ушундайлар жогорку кеңеште талкууланбайт мисалы да? Анан кайрылбаганын себеби укук коргоо органдарына эч кандай ишеним жок. Алар болсо кайра өзүн күнөөлөсүн деп кыздарды күнөөлөйт да. Сен кыска кийип алгансың, сен жеңил ой болгонсуң, сен ичкенсиңби? Мисалы үчүн кече Казакстанда дагы айтып атат, Салтанат ичкен беле деп, ал ичкен болсо адамды өлтүрүү деген статья жок да, же бир термин жок да, чынбы? Ичте уур токмон калыш керек деген мүмкүнчүлүк жок. Ичкен үчүн сен адамдын экинчи өлтүрүшүң керек деген нерсе жок да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде масштаб бир эле укук коргоо органдары эмес, менталитет
эмес, жөнөкөй карапайым эл эмес, биздин жогорку кеңештен башталышы керек. Бул саясий бир чоң реформа болуш керек да. Предложенияларды жасаш керек. Мисалы үчүн мен Малайзияны айтып кетейин. Малайзияны изилдеп атып, өзүнчө бир отдельный министерство бар экен да. То есть кыз келиндерди коргогон министерство бар экен. Эми элестетсеңиз, бизде эң көп алгылыктуу иш кылынган бул эмне 8 приют, шелтер ошол бар экен. Бизде бирок экиле муниципал мамлекеттик кризистик борбор бар, калган бардыгы МПОлордон калганы 8 ошо 6 МПОлордуку экен да, ал дагычы. Анан Малайзияда болсо эмне бир министрлик өзүнчө иштейт экен дагы, эгер ал күйөөсүнүн угул токмок жеп келдиби, ал адамга 3 айдан 6 айга чейин ошол үйдө жашашка уруксат берет экен. Ал өзү жумуш таап, өзүнүн психологиялык абалын өзүн кайра восстанавливать этиш үчүн. Бизде андай нерселер жок да, мисалы. Биз ууруп токмоктогондон кийин үй бүлөңгө барат, үй бүлөң деле атаң айтат сен жашашың керек депчи. Бир туугандарың айтат сенин күйөөң менен жашашың керек депчи. Үй бүлө социалдык тармактарда айтат бул өзү жанагындай кыз болчу депчи. Ошондуктан билбейм, бул менимче масштабдуу жүрүш керек. Бул жогорку кеңеште талкуулана турган нерсе. Кайра себеби айтат улутту сактап калыш үчүн кыз бала психологиялык жактан дагы, менталдык жактан дагы, физикалык жактан дагы күчтүү болуш керек. Себеби ал деген тукум улоочу болуп эсептелинет. Эгерде аял заты күндө зордук зомбулукту көрүп, угуп, физикалык жактан, психологиялык жактан өзүнү басмырлап чоңойсо, ал үйдөн албетте эч кандай бир өзүнүн позициясы бар, күчтүү адамдар төрөлбөйт да. Логично. Ал үйдөн коркок, мындай эки жүздүү чоңдорго барып подхалимчество кылган адамдар төрөлөт. Ошондуктан бул улуттук масштабдык деңгээлде ойлоно турган нерселер да. Мен бул негизинде кошуп кетейин, соц баскычы приложение Турцияда дагы бар. Эң эле жакшы мындай натыйжалуу кылынган мүмкүнчүлүк. Анан Турцияга бир гана түрк жарандары айымдарга эле эмес, Турцияга турист болуп барган, окууга баргандагы кыз келиндер колдонгонго толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул эми жалпы ошондой соц номерун же болбосо приложенияны иштеп чыгуу боюнча биздин ички иштер министрлиги эле милдеттенмесин алган. Бирок жыл сайын эле бирөөнүн өлүмүнөн кийин, дагы бир кыз келиндин өлүмүнөн кийин эмне кылып атабыз деп кулакка тешет дагы деле бул иш аракет жүрбөй эле. Анан биз айтып атабыз, мынакей жогорку кеңештин деңгээлинде талкуулаш керек. Жогорку кеңештин деңгээлинде аял кишилерди өздөрү басмырлап мазактап атса кантебиз? Мынакей жакында эле Вирасура Балдиева чыгып алып сүйлөп атса, Гилт деген спикер деген адам туруп алып шылкылдап маскаралап атат. Анан ошентип туруп бир мамлекеттеги экинчи адам, эркек адам туруп аял кишини мамлекеттин бүт деңгээлде башка мамлекеттерде көрүп атат. Мынакей азыр Казакстандын процесси ачык жүрүп аткандан бүт дүйнө жүзү казактардын бүт баары намыстанды айтып атышат, принципиалдуу чечке деп. Анткени казактардын намысына шек келтирди, булуп алып түшүрдү биздин намысыбызды миң түшүргөн адамдар спикер болуп турат, мазактап күлүп атат. Ошол жерден сизге суроодум. Анан жөнөкөй адамдар кантет, эгерде спикер ошондой мамиле кылса аял кишиге, анда мен деле ошондой мамиле кылганга мүмкүнчүлүгүм, укугум бар деп жөнөкөй адамдар ошентип жүрөт да. Ошон үчүн таксиден кетип бараткан кыздарыбызды сөгүшөт, көчөдөн кетип бараткандарды түртүшөт, автобуста кетип бараткандарга жармашышат. Тиги бактактарына барып кыз зорлукташат. Ошон үчүн бизде тилекке каршы жогорку жактагы деңгээл ошол жоопкерчилик түшүнүгү негизи болмоюнча канча мыйзам талкууласын, канча көйгөй талкууласын жыйынтык болбойт да. Атырайым, ошол жерден сизге суроодо, эгер ошол Казакстандагы сотту алып карасак, акыркы болуп аткан окуяларды, мисалы Кара Сууда дагы жаш кызды сексуалдык зомбулукка кабылган жөнүндө айтылууда. Анан ошол жерде алып карасак, үй бүлөнүн ролун дагы баса айтып кетсек болот да. Себеби дегенде биз билебиз, Казакстандагы бул ошол эле каза болгон Салтанат Нуркенованын үй бүлөсү кандай аракеттерди көрүүдө, канчалык булар ушунчалык бир компания калды. Булардын компаниясы бир гана Казакстанда эмес, бир гана жалпы дүйнөгө тиешелүү бир компания болду. Андан сырткары бул компаниянын жыйынтыгында үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды да. Кыргызстанда болсо эмне үчүн ушул биз мисалы журналист катарда кээде болуп калганда айтышат да, биздин айтпай эле коелу, кызыбыз уят болуп калат, өзүбүз уят болуп калабыз дегенчи, ушул нерседен кантип айрыла алабыз? Эмне үчүн биз
кордук көрсөткөн киши эмес, кордук көргөн киши ар дайым уялып жүрөт да биздечи. Ошол эле ажырашканда дагы ошондой болот. Ай сен бизди эл караган бетте жер каратпай күйөөң менен барып жаша эмне болсо дагы депчи. Ушундай стереотиптерден кандай айрылабыз? Бул эми стереотиптер алсыздыктан келген стереотиптер деп ойлойм да. Анткени кайтадан эле эгерде бийликке, мамлекетке ишенбестик болсо, анда арга жок өзүбүздүн күчүбүз менен биз коргой албайбыз деген түшүнүк пайда болот да элдечи. Анан мынакей мисалы жанакы жаш өспүрүмдөрдүн инспектору дагы бир милиция кызматкери менен 13 жаштагы кызы зордуктаган окуя боюнча мисалы атасы бир топ чуркады да, ана чейин чуркады. Канчалык коркутуу, канчалык жандай сатып алуу аракеттери, алдоо аракеттери болбосо дагы мен акырына чейин коргойм деп чыгып, акырына чейин чуркады. Бирок акыр аягы эмне болду? Сот алып, милиция кызматкердин балдары бар экен, үй бүлөлүү экен деп туруп жоопкерчилигин азайтып койду дагы, чыгып калды да. Чыгып калды. Жок, азыр мына 3-4 жылга кесилди дагы, 3-4 жыл бат эле өтүп кетет. Кичинекей кыздын тагдырына балта чаап, психологиялык жактан кандай тагдыр күтөт, ким билет эмне болорун. Андан сырткары мынакей Токмоктодо окуя болгон, өспүрүм кызды зордуктоо боюнча милиция кызматкерлери экспертизанын жыйынтыгын СМИге таркатып салышкан. Кыздыгы канча жоготкондугун биз тактай албайбыз, ошол себептен шектүү адам зордуктаганын далилдей албайбыз деп ошол экспертизаны милиция сыртка чыгарган. Өспүрүм кыз барып кайра өзүн өлтүргөнгө аракет кылган. Анан ошондой окуялардан улам милиция атайын создуктуруп, камакка албай, экспертиза дайындабай, создуктурганынан элдин арасында деле маалымат таркайт да. Демек милиция мени коргобойт, сот мени коргобойт. Демек калп эле айтып уят болом. Андан сырткары бизде дагы чоң аябай мындай жүрөктүн үчүн алган окуя болгон. Таласта сот кызматкерлери зордукка катышкан учур. Сот аткаруучулар менен сот кызматкерлери. Канча жылдан бери созуп, 10 жылдан ашык иш жүрдү. 10 жылдан ашык эсиңер. Аны уккан адамдар, демек тиги менен жаттың белең, анда мен менен жатсаң болот деген дагы жинди адамдар бар да. Ошондуктан коркот эл. Ошондуктан айткандан эртеңки күнү дагы турмуш куруп, башка үй бүлө эгерде мындай өзүнүн калыбына келип, күчтөнүп кыз келин, зордук зомбулук көргөн кыз келиндер өзүнүн турмушун курам десе, кийинки жолдошу, же кийинки коллективи, же кийинки коомчулугу, достору билип калса, кандай акыбалда калат? Дагы бирөө кол салбайбы деген коркунуч бар да. Бул уяттан сыртка, уят деген бизде кыскача мындай кыргызча сөз болуп калган, а бирок уяттын ичи ошол да. Коркунуч, эртеңки күнү кайтадан кызым кайтадан ошондой коркунучка кабылбайбы? Анткени эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Андан сырткары камап коюу менен эч нерсе чечилбейт да. Ошол зордук зомбулук көргөн кыз келиндер, туура айтып кеттиңер да, сөзсүз түрдө ден соолугун калыбына келтириш керек, психологиянын абалын караш керек. Анын ошол реабилитациялык иш аракеттерди кылып, кайра коомчулукка тартып келип, жөнөкөй жашоодо, мисалы мен билген учурлардан кичинекей ошол кыз келиндерди, кыздарды дагы, кыз келиндерди дагы зордуктаган, жандай ыдык көргөндөр эркек кишини көрсө качкан кыздар бар. Анткени корголбой калган. Алар кантип жашоодо, жөнөкөй жашоодо жашайт? Ошонун баардыгын, ошол зордуктаган күнөөлүү деп табылган адам, ошонун баарын каржылаш керек. Мамлекет расмий санаш керек. Канча ошого акча кетет. Анткени камакка алып койдуң, болду. Кишинин тагдыры эмне болду? Кантип ал жашайт? Аны чөнтөгүнөн төлөп, өмүр бою ошол психологиялык абалы, физикалык абалы билим алып, өзүнүн турмушун куруп кеткенге чейин ошол күнөөлүү тарап чыгымдарын төлөш керек. Антменче биздики эмне, отуруп чыгам, амнистия колдонот, амнистия колдонбосо сот маалында же тергөө маалында квалификациясын өзгөртүш керек, зордуктоодон сексуалдык ыдыкка кодош керек, анткени ыдыктан жоопкерчилиги төмөнүрөөк, жана башка деп бүтүргөнгө аракет болушат. Болду. Сизге дагы ошол эле суроода эмне үчүн? Кечирим сурайм, президент мынакей Бишимбаевдин кайра Казакстандын ишичи, Бишимбаевдин иши. Ошондой болуп атпайбы? Азыр мына маалымат чыгып атат, кичинекей баланы коюп кетип өлтүрүп алган, жоопкерчиликке тартылган эмес. Бир. Экинчи, коррупцияга малынып, акча алып, соттолуп, күнөөлүү деп таап, анан амнистия болуп чыгып кеткен. Мына жоопкерчилик тартпаган адам улам кылмышка бара берет. Ошо бизде коомчулук так даана түшүнүп атса, жоопкерчиликке тартылбайт экен. Милиция кызматкерлери кыз келиндерди зордутса болот экен. Мен азыр дагы бир келин консультация алып атат менден. Милиция кызматкери зордуктап кетип, тиги келин төрөдү. Милиция кызматкери иштеп атат. Тиешем жок, керек болсо өзүң барып далилде, мен балам экен деп атат.
мен зор таанымды. Мынакей анан кийин милиция ушун кейпеси ушундай болса, соттордун кейпи тигиндей болса, эл албетте кызынын кийинки тагдырын ойлоо менен кой унчукпай эле коеюн деген түшүнүккө келет да. Сизге дагы ушундай эле суроо да, эмне үчүн коомдо мынчалык мындай зордукка дагы, зордукту жасаган кишиге дагы болгон мындай толеранттуулук мындай күчөп калганда, себеби дегенде мисалы үй бүлөнүн ордун айтканда, Баткендеги болгон окуяда жанагы майыптыгылар келинди күйөөсү өлтүрүп алган. Мурда да салып келгенде анын ата-энеси кайра жараштырганбы, кайра өзү кеткенби, ушуга бир мүмкүнчүлүк берилгенде жол берилген. Эмне үчүн ушундай бир толеранттуулук орун алды? Бул эми жанагы эле стереотиптик ойлор. Анан мен бул теманы изилдеп атып бир жакшы факт көрдүм да. Зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер, анан ажырашкан үй бүлөлөр именно пандемия учурунда 20дан 22ге чейин 3 эсе 4 эсе көп катталыптыр да. Бул дегени зордук зомбулукка, үй бүлөлүк институттун бир ажыралып кетүүсүнө, үйдөгү ыдык көрсөтүүгө, коомдогу ыдык көрсөтүүгө албетте экономикалык себептер чоң болот өлкөдө. Жумушсуздук ошол эле, себеби пандемияда жумуш жок, аялы да күйөөсү да үйдө жатты мисалычы. Андан кийин аял өзүнүн укуктарын билбөөсү эң негизги себептери. Мен күйөөгө тийдим, демек мен айтканын кылышым керек деген бир ойлор да. Үчүнчүдөн коомдон бир жакшы поддержка ала албоочулуктагын өзүнчө бир чоң көйгөйлөрдү алып келет да. Анан демек бул бир эле карапайым эл же бир үй бүлөнүн же бир менталитетке шылтап койбой эле масштабдуу деңгээлде жүрүш керек деп ойлойм да. Ошо. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Силерге акыркы суроо, ушул негизи эле аялдарга карата зордук зомбулук, сексуалдык зомбулук, балдарга карата зомбулук, булардын бардыгы улуттук көйгөй экени албетте талашсыз. Анан муну чечүү жолу эмнеден башталыш керек? Негизи чечсе болобу, аны менен мүмкүн санын азайтса болобу? Себеби биз көрүп атабыз, жылдан жылга көбөйүп эле баратат. Ушундай нерселерге эмнеден башталышы керек? Эң негизгиси. Биринчиден, кагазда жазылган мыйзамдардын так иштегенин иштете турган кепилдикти бийлик бериш керек да. Так иштеген учурда милиция кызматкерлери кылмыш жоопкерчилигине аракетсиздик, кылмышкердин жоопкерчилигин качыруу аракети деген бир нелер бар, жоопкерчилик бар. Ошол жоопкерчиликке тартылыш керек. Эң эле биринчи. Экинчиден, прокуратура кызматкерлери милициянын мыйзамдуу иш алып бараткандыгына көзөмөл жүргүзүп турат. Өзгөчө ошол зордук зомбулук, анан биздин балдарга карата болгон укук бузуулар боюнча өзгөчө маани бериш керек. Алардын дагы милициянын убагында иш аракеттерин кылбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек дагы. Аны мамлекеттик деңгээлде талкууга алып, эгерде ошол зордук зомбулук маселеси милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери аралашса, жетекчилер сөзсүз түрдө кызматынан кетиш керек. Министр, прокурор, генеральный башкы прокурор. Анан мамлекеттик деңгээлде мен ишенем, эгерде биздин ошол жетекчилер, көбүнчөсү эркек кишилер болуп атпайбы, бизде мына өкмөттө 3 эле аял да, мисалычы. Ошол жетекчи мырзалар өзлөрү чындап эле аялдарды сыйлоо мамилесин элдин арасында таркатып өзүлөрү үлгү болушса, анткени эл өзүнүн жетекчисин карап үлгү алышат да. Эгерде ошол биздин президент, жогорку кеңештин депутаттары, башка адамдар чынында эле балдарын багып аралашып, аялдарына, кыздарына болгон мамилесин ачыктап жаап жашырып биздики байкасаң, ошол биздин эле депутаттар, ошо бийликтеги адамдардын аялдарынын кандай жашоо жашап атышат, кандай эмне кылып атышат, балдары кандай, эч кимдин маалыматы жок. Ошону ачыкташ керек. Анткени бардык дүйнө жүзүндө жетекчи мамлекетти башкаргандар сөзсүз түрдө үй бүлөлүк баалуулукту калыптандырып, эгерде мисалы ошол эле көп азыр бизде жамандоого, каралоого калган түштүк кызыкчылыгын түрткөн мамлекеттер шайлоодо сөзсүз түрдө эгерде аялын алдап, эгерде экинчи аялы же башка мамилелери бар болсо, шайлоодон утпайт анда эркек киши. Эч качан президент, эч качан депутат болбойт. А бизде тилекке каршы андай баалуулук, андай түшүнүктөр жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бизде жазылган мыйзамдар, азыркы бар болгон мыйзамдарды иштетишибиз керек. Ал үчүн ошол бийликтеги биздин мырзалар жантип спикерге окшоп жалжактап, мазактабай,
аял кишине. Тескерисинче сый урматка алып, өздөрүнүн дагы ошо үй бүлөсүндөгү аялына болгон мамилеси, аялы ким экенин, аялы кандай шартта экенин, кандай билими бар экенин, кандай иш аракеттерин кылып аткандыгын, чогуу кандай убакыт өткөргөндүгүн, балдарына кандай болгон мамилесин ачыктап көрсөтүш керек. Элге үлгү керек. Элге үлгү жок болмоюнча жаап жашыруу аракеттерин улантсак, азыр биз чындап эле аял кишини мал катары эле учурга өтөбүз да. Ошого эле бартабыз. Чоң рахмат. Мен деле ушул атырайымга кошулам. Андан сырткары ар бир региондо өзүнчө билим берилиш керек деп ойлойм, укуктук билим. Аларга барып түшүндүрүү маселелери, мисалы сен ушундай ыдыкка кабылсаң, эч кимден коркпо, эч кимден уялба. Бул сенин күнөөң эмес, бул ошол адамдын, сени ураткан адамдын, сага ыдык көрсөтүп аткан адамдын күнөөсү. Келечегиңден коркпо деген бир жанагы бизде макал бар го. Кызга 40 үйдөн тыюу эмес, ошол нерсени өзгөртүп, кызга 40 үйдөн колдоо деген нерсени алып келиш керек да, коомгочу. Андан сырткары ошол жана айтып өткөнүмдөй, Европа өлкөлөрүнө эң жакшы иштеген бир мыйзамдарын алып келиш керек бизгечи. Үй бүлө кодексине обновление керек вообще. То есть жаңылануу керек да. Ошондуктан же жана предложение ойлоп табабызбы, соц кызматтарын ойлоп табабызбы, же болбосо негизи эле масштабдуу деңгээлде бир реформа керек да. Же болбосо өзүнчө бир министрлик, Малайзиянын мисалында, өзүнчө бир министрлик иштесе деле ар бир регионго, ар бир айылга, ар бир шаарга, областка жете турган даражадачы. Ошол. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Келкелдин бүгүнкү чыгарылышында биз Кыргызстандагы аялдарга болгон зордук зомбулук жөнүндө сөз кылдык. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча жылына 10 миңдеген зордук зомбулук катталып, демек бул бир күндө 33 аял үй бүлөсүндө ар кандай зордук зомбулукка дуушар болот дегенди билдирет. Бул расмий гана маалыматтар, ал эми чыныгы ситуация мындан да 10 эсе, 20 эсе жаман болушу деген ар кандай маалыматтар бар. Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова жана жарандык активист Мунара Маматалиева болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.